Саламатсыңарбы урматтуу достор, байкелер, эжелер. Бүгүнкү заман жаңы технологиялар заманы. Интернет тармактарында абдан көп көргөн сабактар бар. Бирок алардын көпчүлүгү чет тилинде берилген. Ошол көйгөйдү чечүү максатында бул көрмө сабак тартылды. Анда эмесе, кеттик. Дагы бир жолу саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, студенттер жана окууну бүткөн адамдар. Азыр өтө турган темабыз мектеп же болбосо жогорку окуу жайдын окутуу программасына кирбейт. Бирок кээ бир мамлекеттерде бул тема орто мектептердин окутуу программасына кирген. Анда эмесе баштайлы. Баарыбыз эле мектепте көбөйтүү таблицасын жаттаганбыз. Андан соң биздин сүйүктүү эжеке агайларыбыз бизге 2 же 2ден көп сандарды бири-бирине көбөйтүүнү үйрөтүшкөн. Биз өтө турган темабыз Кытай көбөйтүү ыкмасы. Бул ыкма жөнөкөй жана түшүнүктүү ыкмалардын бири. Так аныктамасы жок, бирок мен ойлойм, мисалдарды чыгаруу убагында сиздер батыл үйрөнүп кетесиңер. Анда эмесе, биринчи мисал, абдан оңой мисал. 2 жерде 3. Албетте 2 жерде 3 деген мисалды баары эле билишсе керек, бирок ыкманы жакшы түшүнүү максатында ушундай мисалдардан баштоо керек. Анда эмесе биринчи мисал 2 жерде 3. 2нин ордуна 2 горизонталдуу сызыкча чызабыз. 3нин ордуна 3 вертикалдуу сызыкча чызабыз. Андан соң ошол сызыкчалардын кесилишүү чекиттерин санап чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жооп 6. Экинчи мисал 4 жерде 5. Биринчиден 4 горизонталдуу сызыкча. 4. Андан соң 5 вертикалдуу сызыкча. 5. Эми кесилишүү чекиттерин эсептеп чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жооп 20. Анда эмесе кийинки мисал. Биринчи мисалга караганда кичине татаалыраак. 21 жерде 13. Биринчиден айта кетсем, жашыл сызык бул 10, ал эми кара сызык баягыдай эле 1. Эмне үчүн мен ар кандай түстөр иштеп жатам? Анткени бул көбөйтүү ыкмасын ар кандай түстөр менен үйрөнүү оңоюраак болот. Анан үйрөнүп алгандан кийин бир эле түстү иштете берсеңер болот. Баштайлы. Биринчиден 2 горизонталдуу жашыл сызык чызабыз. Ар бир жашыл сызык бул 10го барабар. Ошондо 2 жашыл сызык бул 20. Андан соң бир кара сызык чызабыз. Анткени 21, бир кара сызык бул 1ге барабар. Андан соң 13, 13тө бир эле 10 бар, ошондуктан бир вертикалдуу жашыл сызык чызабыз. Андан соң 3 вертикалдуу кара сызык чызабыз. Бул 3. Бири-бирине параллелдүү болуш керек. Эми сызып бүткөндөн кийин графигибизди 3 башка сандарга бөлөбүз. Башкача айтканда ондорду бири-бери менен көбөйтөбүз. Мисал үчүн, ондорду бири менен көбөйтөбүз. Графигибиздин ушул аймагы да. Ондорду бири менен көбөйткөнүбүз, мисал үчүн, бул жерде жашыл сызык жана бул жашыл сызык бири-бирине көбөйткөндө 100 болот. Ал эми 100дөрдөн бул жерде кесилишүү чекиттери 2 чекит бар. Ошондо 200 болот. 200. Андан соң андан кийин 100дөрдөн кийин 10дор кетет.
1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, 7 10. Башкача айтканда ондор булар жашыл сызыктар менен кара сызыктардын кесилишүү чекиттери. Жашыл сызыктар 10га барабар, кара сызыктар 1ге барабар. Ошондо 10ду 1ге көбөйткөндө 10 боюнча калат. Ошондуктан бул жерде 70 болот. Анткени 7 кесилишүү бар. Андан соң акыркы аймак бул аймак бул жерде 1-1-ге көбөйткөн үчүн 3 боюнча калат. 1 2 3. Ошондо жообуз. Андан соң ушу бардык сандарды бири-бирине кошуп коебуз. Жообуз 273. 270. Андан эмесе кийинки мисал 43 көбөйтүү 84. Силердин убактыңарды кетирүү максатында мен графикти алтын сызып койдум. Өзүңөр көргөндөй эле 4 горизонталдуу жашыл сызыкча жана 3 горизонталдуу кара сызыкча. Андан соң 8 вертикалдуу сызыкча, жашыл сызыкча жана 4 вертикалдуу кара сызыкча. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Жашыл сызыкчалар 10га барабар, кара сызыкчалар 1ге барабар. Дагы баягыдай эле 3 санга бөлөбүз. Биринчи сан бул жашыл менен жашылдардын арасындагы сан. Башкача айтканда жашылдар бири-бири менен көбөйтүлөт. Биринчиден кесилишүү чекиттерин санап чыгышыбыз керек. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 32-ни 100ге көбөйтөбүз. 3200. Бул биринчи саныбыз. Экинчи саныбыз баягыда айткандай эле бул жашылдар менен каралардын ортосундагы сан. Башкача айтканда жашылдарды караларга көбөйтөбүз. Жашылдарыбыз 10, караларыбыз 1. Ошондо 10ду 1ге көбөйткөндө 10 боюнча калат. Ошондо кесилишүү чекиттерин санап туруп, ошонун санын 10га көбөйтүп койсок болот. Мисалы үчүн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 40'ты 10'a көбөйтөбүз. 400. Андан эми үчүнчү саныбыз бул аймакта болот. Бул аймакта. Бул жерде каралар менен көбөйтүлөт, бирлер бири менен. Ошондо 1 боюнча эле калат. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Эми бул сандарды бири-бири менен кошуп коебуз жөнүнө. Жообу 3612. Азыр буну эсептегич менен текшерип көрөбүз. 43 көбөйтөбүз 84-кө. 3612. Биздин жообубуз туура чыгыпты. Достор, андан эмесе жаңы мисал, татаал мисал. Бул мисалда жаңы сызыкча кошулат, кызыл сызыкча. Ал 100ге барабар. 123 көбөйтүү 321. Атайын графикти алдын ала чызып койдум. Бул жерде баягыдай 3 аймакка эмес, 5 аймакка бөлөбүз. Биринчи аймак бул кызылдар көбөйтүлгөн кызылдар. Кызылдар көбөйтүлгөн кызылдар. Башкача айтканда, жүздөр көбөйтүлгөн жүздөр да. Жүздөр көбөйтүлгөн жүздөр, 100ды 100ге көбөйтсөк 10 000 болот. Ошондо бул жерде 1 2 3 3 көбөйтүү 10 000 30 000. 30 000.
Кийинки аймак бул жүздөр менен жүздөр көбөйтүлгөн ондор. Кызылдар көбөйтүлгөн жашылдар. Жүздөр, ондор. Бул жерде жүздөр көбөйтүлгөн ондор 1000 болот. Ар бир кесилиши бул 1000ден. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 көбөйтөбүз 1000ге 8000. Кийинки аймак бул ортоңку аймак. Бул жерде ортосунда бул жашылдар көбөйтүлгөн жашылдар жүздөр. Бул жерде үстү жагында кызыл бул 100, кара бул 1. 100гө 1ди көбөйтсөң 100 болот. Ортолук бул 100. Ар бир кесилиш мындайча айтканда 100дөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 100дөн 1400 болот. 1400. Кийинки аймак бул ондор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 көбөйтөбүз 10го 80. 80. Андан акыркы аймак баягы бирлер. 1, 2, 3. 3. Бул сандардын баардыгын бири-бирине кошобуз. Плюс 3. Барабар 39.483. Азыр буну текшере алабыз. 123 көбөйтөбүз 321. Жооп 39.483. Жаңы мисал 413 көбөйтүлгөн 221. Бул жерде баягындай эле кызыл сызыктар 100гө барабар, жашыл сызыктар 10го, ал эми кара сызыктар 1ге барабар. Кызыл сызыктар көбөйтүлгөн кызыл сызыктар, жүздөр көбөйтүлгөн жүздөр. 10 миңдер. Экинчи аймак жашыл сызыктар көбөйтүлгөн кызыл сызыктар, булар 10 көбөйтүлгөн 100 миңдер. Ортоңку сызык бул жүздөр. Төртүнчү сызык бул ондор, ал эми бешинчи акыркы сызык бирлер. Кесилиш чекиттерин санап чыксак болот. Биринчи 10 миңдерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 көбөйтүлгөн 10 миң 80 миң. 80 миң. Экинчи аймак бул миңдер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 миң. Үчүнчү аймак бул жүздөр. Жөн кесилиштерди санап коюп, 100гө көбөйтүп коебуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ни 100гө көбөйтүп коебуз. 1200. Кийинки аймак бул ондор. Кесилиштерди эсептеп туруп, 10го көбөйтүп коебуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ни 10го көбөйтөбүз 70. Ал эми акыркы аймак 3. Сандардын баарын кошуп коебуз бири-бирине. Ошондо 91.273. Буну эсептегич менен текшерип көрөлү. 413 көбөйтөбүз 221. 91.273. Көрмө сабактын аягында айтып кете турган нерсем бул кыргыз тилин сүйгүлө, кыргыз тилинде сүйлөгүлө. Биз тилибиз менен улутпуз. Тилибиз жоголуп кетсе, биз улут катары тез эле жок болуп кетебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Силер менен Досуңар Ержигит болду.